Yine 25-30 yıldan beri. Geliniz, berkeliniz. Svet ötüyordu, Sadır Nurhoca. Berkeliniz. Dijital baylı. Hıyırbayla cevap vereyim. Elektrik energiyası, eğer de biz az 5 yılın içinde uşul işlerini barınca savaganda, siz hazır sveti yok, ilgerki 19. yılında oturmaksız. Oturmaksız oşom yılda. Antkeni mına büt janakı bayağı 50. 60. 70. yıllardağı kurulgan Toktogul gesinden başlap Kürüpsay başka büt var bir remont bolgon emes. Bir remont bolgon emes. 50 yıl 24 saat boyu günütünü de tek işlep durgan. Men gelgende katastrofический avalga gelip kalgan eken. Anan kokuy koy günütünü de işteydi dep durup 4 yılın içinde büt жаңылап büttük mına hazır. Bir ele Toktogul gesinden 4 agregatın жаңылаганdan 240 megawatt üstüne koşuldu. Mına hazır даже свет менен oturganыңыз ошонун эмеси. Kürüpsaydı koştuk, jana başka kılıp otur. Anan жаңы bir 28 кес işke kirgizdik. Egerde murunkuday bolup ele men baya murunkulарды жамандагандай болбойм, бирок 20-njy жылдагыдай мен унчукпай отура берсем, моулардын баарын салбасам, анда свет жетип эле отура бермек. Свет жетип, анткени светти баягы завод фабрикалар жок болгондон кийин эптеп кыштын күнү дефицитти жаап коюп, а жайдын күнү эмес ага свет деп коюп эле отура берген. Эгер мен эчтеке курулуштарды, завод фабрикаларды, мектеп, садиктерди салбасам, мен деле ошентип отура берсем болот эле. Азыр мисалы мурда 14 миллиард электроэнергия талап кылган болсо, биздин эли журтубуз Кыргызстан. Азыр 20 миллиардка жетти. 6 миллиард кошулду. Биз улам кууп жетпей келатабыз. Анан мен жакшы эле кеңири түшүндүрүп айттым окшойт свет боюнча элге. Интервьюларды деле бердим, кайрылууларды деле жасадым. 28-жылдары биз кризистен чыгабыз. Анткени уже салынып аткан 100ге жакын кестерибиз күндөн, шамалдан салып атабыз. Мына күндөн 15 декабрда Кудай буйрса биринчи Кыргызстан тарыхында 120 мегаваттык күндөн электроэнергияны балыкчыда ачабыз. Аны беребиз. Кара кечеге кес салып атабыз, тез салып атабыз. То есть тез мына Бишкектеги дейт. Кара кечеге салып атабыз 1200 мегаватт. Мына ошол 28-жылы бүткөндөн кийин 28-29 жылкы кыштарга эчтеке светиңер өчпөй ограничение жок беребиз. Биз импорт албай калабыз сырттан. Мына азыр 3 сомдон ашыгыраак сомго алып келип туруп импортту биз. Казакстан, Өзбекстан, Россиядан, Түркмөнстандан элге 1 сом 37 тыйындан берип атабыз. 3 сом 50 тыйындан ала албайсыңар да силер. Туурабы? Ортодогу айырманы мамлекет төлөп атабыз биз. Кой жабалы деп субсидируйт этип берип атабыз. Ал айырма мурдатан баштап эле мага чейин эле 30 жылдан бери чогулуп келген. Чогулуп келгенде Неска компаниясына 137 миллиард сом болуп топтолуп калган мен келгенде 20-жылы. Азыр бүт жаап отуруп мына болгону 25 миллиард сом калды. Мына ушундайдын улам импортты азайтып өзүбүздөн чыгарып отуруп мына ушунун баарын жаап келатабыз. Эндиги жылы Неска бир тыйыны карызы калбайт, тескерисинче 27-тен баштап кирешеге кире баштайт. Түшүндүңүз э? Эми ушунча 30 жыл чыдагандан кийин 35 жыл чыдадыңар да, 5 жылды кошкондо акыркы. 1-2 жыл чыдап койгула эми. Биз жөн жаккан жокпуз свет боюнча. Анткени свет бул энергетика, бул мамлекеттин, элдин жашоосу. Тиричилик берген, заводдорду, фабрикаларды иштеткен, экономика, өндүрүштү иштеткен бул энергетика. Эң биринчи немебиз, ишибиз энергетика боюнча биз ушунун бардыгын кылып атабыз. Камбарата бир мына башталып атат. Ал 7-8 жылда бүтөт буйрса. 1,5 миллиард доллар алдык. Дагы 1,5 миллиард, 2 миллиардтай акча керек, бирок аны да табабыз. Бирок өзүнү менен өзү актайт. Жана кыйкырып атпайбы? Окуй, тышкы карызыбыз 2 эсе өсүп кетти. Ма десе 10 эсе өсүп кетсин. Бирок ал тышкы карыздар ар бири өзүнүн долбооруна жумшалып, кайра 10 жылдан кийинби, 15 жылдан кийинби төлөгөнү келгенде ар бир долбоор өзү төлөп коет. Азыр биз жана сырткы карыздарды, 5 миллиард сырткы карызды баарыбыздын чөнтөгүбүздөн төлөп атабыз. Мурда каяка кеткени белгисиз ал акчалар. Энергетикага кеткенби, же үй салганга кеткенби, же жөн эле кеткен да китеп чыгардык, анан билимге жумшадык, анан баланча консультант келди, ал $1 миллион төлөп бердик, ага деп эле 10 миң болуп кеткен. Кумга сиңген суудай болуп кеткен ошонун баары. Мына азыр биз төлөп атабыз. Мындан 20-30 жылдан кийин биздин келечек балдар антип төлөбөйт. Ар бир долбоор өзү төлөйт. Мына темир жол өзүн өзү төлөйт. Камбарата өзүн өзү төлөйт. Мына мусор чыгарган заводду көрдүңөр, мына. Бу дагы декабрда 10-15 күндө ишке беребиз мына. 30 жыл өрттөнүп уш жерде түтөп жаткансыңар. Азыр тескерисинче мусор жетпей калды аны неме кылганга. Өзү 1200 мощность кылат, а бизде 800 тонна мусор чогултабыз Бишкек. Ал 1200-ді күйгүзөт. Ал жөн эле мусор күйгүзбөйт.
Plus еще 30 megawatt elektroenergiya beradi. Mana 15 dekabrdan boshlab bizga bera boshlaydi. Mana 1 dekabrdan boshlab energiya bera boshlaydi shu mana. Bu texnologiya. Анан ошон үчүн баягы жанагындай провокаторлорго мына шайлоо келатат, жакында шайлоо болот 30-да. Төттүнч өтөт, эч кандай эме болбойт. Анткени биз жасалма шайлоо өткөрбөйбүз, бирөөнөн чуркабайбыз, күйбөйбүз. Таптаза кылып татынакай өткөрөбүз. Ошондон колдонуп калалы деген күчтөр жанталашып, кокуй Кытай басып кетти. Басып алайын деп келген жок. Ушундай заводдорду куруп атат, жолдорду куруп атат, темир жолду куруп атат. Бизге керек да, аба менен суудай керек да. Биз азыр тупик мамлекетте жашайбыз мына 30 жыл. Не кылышыбыз керек? Өмүр бою үңкүрдө жашагандай жашай берелиби? Темир жол керек. Биз темир жолду бүткөндөн кийин 30-жылы биз дүйнөгө чыгабыз. Кытай экономикалык өзүнчө бир океан болсо, дүйнө жүзү өзүнчө экономикалык океан. Экөөнүн ортосунда турганыбызга сүйүнүшүбүз керек. Мына эми ошол эки океанды бириктиребиз дагы биз 30-жылдан баштап дүйнөлүк экономикага таасир эте баштасак болот. Рычактарыбыз пайда болот биздики, транзиттик рычактар. Ошону туура түшүнөлү. Балдарга, жаштарга айткыла. Малыгестердин пайдасы тийип атабы? Эмнени? Малыгестер бүтүп атпайбы? Малыгестердин кесепетине мына сиз свет менен отурасыз да, анча-мынча ограничение болсо дагы ошолордун кесепетине. Мен айтып атпайм, эгерде 28 ГЭС салбай койсок, 400 канча мегаваттыкты общий болду, 400 мегаватт акыркы 5 жылда, мына 3 жылда дейинчи. Эгерде анын баарын салбай койсок, анда азыр светиңиз жок отурмаксыз кыштын күнү. Анда да ограничение да эмес, биз өчүрүп эле салмакпыз. Жок болду деп эле мисалы. Бирок дагы бир нерсени унутпашыңар керек да. Мисалы азыр импорт алып келип без ограничений бере берсек боло берет. Сиз колдоно бересиз, ütүгүңүздү саясыз, жылуулугуңузду саясыз, светиңизди таң атканча күйгүзүп кое бересиз. Бирок жанагы ортодогу айырма 1 сом 37 тиынден алып атпайсызбы сиз? А биз 3 сом 37 тиынден алып келип атабыз. Эми себестоимость менен берип атат да коошун өлкөлөрдө, бизге бербейт да 1 сом 37 тиынден. Ортосундагы баягы чоң айырма мамлекеттин мойнуна минип атат. Ал деле силердин өзүңөрдүн эле чөнтөгүңөрдөн кете турган акча, элдин акчасы ал деле. Бюджеттен төлөйбүз, мен чөнтөгүмөн төлөп бере албайм да. Бюджеттен алабыз. Ошону экономикетел деп атабыз. Импорт тазайталы, баягыны кичине үнөмдөп колдонолу дагы 25 миллиард калган акчасынан кутулалы Несканын деп, энергетиктердин карызынан кутулалы. Мына 5 жылда кутулдук биз энергетиктен. 6 жылда десем болот да. 6 жылда мына 26-жылы толук кутулабыз. Болбосо алар банкрот болуп калган, уже катастрофа болуп кала турган мезгилде мен келгенмин 20-жылда. Мен көрүп туруп ош жерден ыйлабыя жаздаганмын. Андан бери мына чыгып келатабыз. Эптеп жетти. Эми Садыр Нуркожоевич, сиздерге мээлибиздин катышчыларынын атынан бата берип коелу. Бул бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жел көгөрөт дейт, жер көгөрөт дейт. Кудай Таалам сизге ушундай бир рызкыны берип койду, мүмкүнчүлүктү берип койду. Элдин үмүтү, тилегинин баарын Кудайым буйрса аткарылып келатат. Амин. Кудайым сизге бекем ден соолук берсин, узун өмүр берсин, кетпес рызкы берсин, күч кубат бактаалай берсин. Ар дайым элиңиз менен бирге жашооңуз уланып, ар дайым жакшылыктын үстүндө ишиңизге ийгилик болуп, Кудайым колдоп, Кыдыр жолдоп, жакшылыктын үстүндө болуңуз. Кыдырдын батасы тийсин, элиңиздин бата тийсин, Кудайдын кулагында болуп, жолуңуз ачылып, ак жолуңуз ачылсын. Ар дайым ушу Кудайдын колдоосунда жүрүңүз, жаман көздөн, жаман сөздөн алыс болуңуз, Кудайым сактасын. Жакшылыктын үстүндө, жакшынакай маанайда элибиз агарып көгөрүп, ушундай тынччылык заманда кыргыз элибиз өнүгүп өссүн. Ушул жерден мэрибизге да чоң рахмат айткыбыз келет. Абдан сонун иштерди жасап атат. Абдан кыйналса дагы күн түндө иштеп атат. Айбек инибизге да чоң рахмат айткыбыз келет. Сиздерге ак жол, Кудайым колдосун. Батаңыздан Кудайга болуңуз. Түбөлүк президент болуңуз.